Жакшылыктын иши толтура урматтуу тууган. Бүгүнкү күнү жалпы эле өзү мекенибизде ызычуу болуп аткан, аваранын бузулуп аткандыгы, деги эле мусорканын чачылып жаткандыгы бул биздин жакшылыкка умтулбагандыгыбыздын кесепети да. Ошол эле мусоркаңызды өзүнүн койулган урнасына апарып салып коюшлугуңуз бул жакшылык. Өзүңүздүкү, өзүңүздүкү бирөөдүкү эмес. Өзүңүздөн чыккан калдыкты эле желимини желимге, айнегине айнекке, калдыгыны калдыкка салып коюшлугуңуз бул сиз үчүн жакшылык. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтат: "Ла тахкиранна шай'ан фил ма'руф." Жакшылык нерседе эч бир нерсени төмөн санабагыла дейт. Эч бир нерсени төмөн санаба. Боптур, бир эле желим бакалашка жаткан экен, ал эле салып койдуңуз, урматтуу тууган. Муну төмөн санаба. Балким Алланын алдында бул өтө чоң сыймык. Ооба, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, не деди? Имандын эң чоң даражасы ла илаха иллаллах бола турган болса, эң төмөнгүсү адамдарга ыза бере турган нерсени алып коюшлук. Эң негизгиси. Адамдар бүгүнкү күнүнө кылай эң төмөнү менен мактанып калды да. Бул эң төмөнү болчу, урматтуу тууган. Кансе дагы жакшылыктын түрү өтө көп, урматтуу тууган. Бардыгыбыз ошого умтулушубуз керек, калгандарга көмөк беришибиз керек. Албетте, элибиз, жерибиз, мамлекетибизди тазалап алышлык мына ал жерде бардыгыбыздын өзүбүздүн колубузда. Алхамдулилlah, Аллах Subhanahu Taala мүмкүнчүлүк берди. Умрадан кече 8-де келдик, экинчи жолу барып келдим. Алхамдулилlah, сыймыктанган нерсең 14 күн болосуң, жөнөгөндө сүйүнүп өзүңдүн мамлекетиңе жөнөйсүң да. Сүйүнүп кеттиге, бүгүн кетебиз, Кыргызстанга кетип атабыз биз депчи. Мамлекетиң бар, я Алла, бул өтө чоң сыймык. Канчалаган туугандар жүрөт, өзгөчө уйгур туугандар. Вакыт бүттү, визасы бүттү. Каяка кетишти билбейт да. Каяка кетишти билбейт да. Каяка барсам экен, каяк ыңгайлуу, барсам жардам бере аласың. Кой айланайын. Мен эч нерсе дей албайм да. Чынын деле дей албайсың да. Сен алып келип эмне кыла аласың муну? Чында эле бир жамандан куткарасыңбы же кайра тутуп бересиңби? Коркунучтуу, урматтуу тууган. Ошондуктан өткөндө Россияга барганыбызда айттылы, бирөөсү өзү мамлекетин жок, өтө мактанат экен да, сыймыктануу эле, биз анандайбыз, биз андайбыз, силер кыргыздар андайсыңар, митигине кыла бересиң, андай кыла бересиң, мындай кыла бересиң, таза эмессиң деп сүйлөнүп бир жарым саат мактанып бүткөндөн кийин мактанып бүттүңбү? Ооба. Зато бизде андай болгону менен өзүбүздүн акчабыз бар деп акчасын көрсөтүп койгон экен. Өзүбүздүн Кыргызстандын сому бар деп. Ушуну менен далай адамды өчүрүп койсоң болот экен да. Чынын деле угалып мен деле сыймыктандым, Буга чейин билген эмеспиз да. Зато биздин өзүбүздүн акчабыз бар деп эле көрсөтүп койду эле, болду, жер карап унчукпай кетип калды дейт. Мына, урматтуу тууган, канчалаган адамдар бар, улуттар бар, бизден көп, 25-30 миллиондор бар, бирок өзүнүн акчасы жок. Өзүнүн мамлекети жок. Мына ошондуктан биз, урматтуу тууган, кайсы нерседе болсо дагы мамлекетти сактап калуунун натыйжасында бардыгыбыз колубуздан келишинче канчалык жакшылык кыла аласыз, ошончолук.